Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан Клара Соронкулованын ден соолугу начарлаганын жактоочусу Чынара Жакупбекова билдирди. Соронкуловага 21 февралда операция жасалып, кийин кайра абакка которулган. Операциядан кийин Клара Соронкулова абакта боло албайт деп айтканбыз. Азыр иммунитети төмөндөп, абактын медициналык бөлүмүнүн дарыгерлери аныктагандай пневмония менен ооруп жатат. Жапырт камалгандардын арасында Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев 15 мартта операция болгон. Бүгүнкү күндө Чыңгыз Капаров, Илгиз Шаменов, Талайбек Мадеминов, Асия Сасыкбаева да дарыланууга муктаж экени кабарланды. Ал эми Мамбет Жунус Абыловдун жубайы Дамирайым жолдошунун ден соолугу толук калыбына келе электе абакка которулганын белгилеп, өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылды. Эми Мамбет Жунус Байкеңер эмеге абакка түшкөндөн бери эмеси начарлады да, тиякта условия жок да. НМ анан баягы эски оорулар кармады, давлениясы бар эле, бөйрөк оорулары бар эле. Акыры 3-чү жолу барып атып, ошентип атып анан жаткырышты да. Жаткырганда операция кылышты, оор операция болду. Анан бир жума бүтө электе эле кайра алып кетип калышты. Анан кыйын эле, баарынык эле бир эле Мамбет Жунус агаңардык эмес, баарынык эле кыйын болуп атат. Биз баарын эле күйүп атабыз. Ошол жерде жаштар дагы ден соолуктарын кетирип атышат. Алар кыйналса, биз деле кыйналып атабыз. Анан биз ушу улуу Рамазан айында тиги Садыр Нуркожоевичке кайрылгым келет да. Ушуларды бир үй камагына чыгарып койсо, бир мындай гумандуу болуп, ушуларга бир мындай үй камагына чыгарып койсо, ушул айда, ушул ай өзгөчө айда. Дээрлик 5 айдан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып жаткан 20дан ашуун Кемпирабад суу сактагычын коргоо комитетинин мүчөлөрү акыйкатчыга, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго, укук коргоочу уюмдарга кайрылуу жолдошуп, укук коргоо органдары кармалгандарга көз карандысыз адистешкен медициналык кызматтарды алууга мүмкүндүк бербей жатканын белгилешкен. Акыйкатчылык алардан кабар алдыбы? Биз биринчи кармалган күндөн баштап бизге жалпы сот тармактардан коомчулук жазды, адвокаттардын коомчулугу жазып атат, туугандары кайрылып атат. Биздин ишибиз ошондой экен да. Баягы анан биз деген тинтүүдөн баштап эле мониторинг кылып келатабыз. Биз өзүбүздүн позициясы так билдирдик. Кээ бир маселелер боюнча да. Эми жарандын күнөөлүү же күнөөсүз экенин негизи сот аныктайт, тергөө аныктайт да. Бирок бул жанагы кээ бир процедуралык, процессуалдык нормалардын бул тинтүү учурунда бузулган, анда дагы массалык маалымат каражаттарынан күнөөсү далилденеликте чыгып кеткендер боюнча биз позицияларды уже билдирдик. Бул боюнча акыйкатчы Атыр Абдрахматов да билдирди. Анан кийин бизди көз жүрөк тынчсыздырганы ошо жанагы ошол камакта жаткандардын ошо ден соолугу боюнча да. Андан башкалар туугандар да бир топ иш чара жанагындай теерек сотдон өткөрдү. Биз барып аларга катышып эмне иш кылганыбызды айтып берип аттык да. Биз коомчулукка бул боюнча маалыматтарды берип атабыз. Ал эми Клара Соронкулова боюнча баягы массалык маалымат каражаттары чыкты. Анын адвокаты Жакупбекова кайрылды, бизге расмий кайрылды арыз менен. Бүгүн да эртең менен балдар кызматкерлер барып келишти. Ошо жанагы орусча айтканда, азыр өзүңүздөр уккандай, ошо влажный кашель болуп атыптыр, пневмонияга баягы мындай подозрение, орусча айтканда подозрение болуп атыптыр. Бул боюнча биз улуттук саламаттык сактоо министрлигине кайрылдык. Жаза аткаруу кызматына кайрылдык. Алар да азыркы убакта дарыгерлерди бөлүп беришти. Бүгүнкү күнү улуттук госпиталдан 5 дарыгер бөлүнүптү да. Ошо жана терапевт, окулист, кардиолог, ошо керектүү дегендер бөлүнүп, бүгүнкү күнү ошо ден соолугуна кам көрүү боюнча да. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын адам 2022 жылдын 23 октябрында кармалган. Аларга Ички иштер министрлиги массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып койгон. 1-май райондук соту алардын абактагы мөөнөтүн 20 апрелге чейин узарткан. Кемпирабад иши боюнча кармалган Оразайым Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талантбек Эшалиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыккан. Бир катар эл аралык уюмдар жапырт камалгандардын ишин калыс кароого чакырууда. Ашыкча баа менен жабдууларды сатып алуу боюнча Альфа Телеком жабык акционердик коомунун мурдагы башчысы кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, УКМК кылмыш иликтөө иштеринин алкагында Альфа Телеком жабык акционердик коомунун жабдыктарды жогорулатылган баада сатылып алынган фактысын аныктады. Альфа Телекомдун IT технология боюнча департаментинин мурдагы жетекчиси тендердин катышуучулары менен жеке келишим түзүп, жогорулатылган баада IT жабдууларын сатып алышкан. Кылмыш ишин
тергөө учурунда тиешелүү экспертизалар дайындалып, алдын ала келтирилген зыян салыктарды эсепке албаганда 20 миллион сомго жакын өлчөмдөгү зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Алынган далилдердин негизинде шектүү кармалып, УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда атасы өзүнүн 19 жаштагы кызын зордуктоого шектелип кармалды. Маалыматты Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматынан тастыкташты. Билдирүүдө айтылгандай, райондук милицияга 2004-жылы туулган кыз арыз менен кайрылып, 2022-жылдын сентябрь айынын аягында үйүндө атасы зордуктап койгондугун билдирген. Бул факты Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестерине зордуктоо беренеси менен катталып, кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Кылмышка шектүү катары Сузак районунун 1980-жылы туулган жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын мэриясында шаардагы жол кыймылынын көбөйүшү, ыш маселесин чечүү жана таштандыларды өз убагында чыгаруу сыяктуу негизги көйгөйлөрдү чечүү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы маалымдады. Акылбек Жапаров жогорудагы көйгөйлөрдүн ичинен өзгөчө ыш маселесине тийиштүү көңүл бурулбай жаткандыгын белгиледи. Кышында бул биринчи маселеге айланат, жаз келери менен унутуп калабыз деген Жапаров бул боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри башында турган жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Анын айтымында бул маселени 3 багытта чечүү керек. Бишкек шаардык жейбин сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу, ошондой эле анын бардык фильтрлерине техникалык аудит жүргүзүү, калктуу конуштарды газдаштыруунун финансылык моделин иштеп чыгуу жана 14 күндүн ичинде берүү. Борборго кирүүчү жеңил унаалардын, анын ичинде оор жүк ташуучу унаалардын саны менен бирге автотранспорттук агымдарга көңүл буруу. Белгилей кетсек, Бишкек жана Ош шаарларында акыркы жылдар абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Айрыкча күз, кыш мезгилинде жылытуу сезону башталганда баш калааны ыш, кара түтүн каптайт. Адистер абанын булганышы бир гана өпкө ооруларына алып келбестен, ички органдарды жабыркатып, жүрөктү алсыратып, көкбоор, ашказан, өт сыяктуу органдардын ишин бузаарын айтып келишет. Ал эми Бишкек жетекчилиги калааны каптаган кара түтүндүн 70-75% жагылган көмүрдөн чыгып жаткандыгын айтып, жарандардан таштанды жакпоону өтүнүп келет. Экономика жана коммерция министрлиги кумарканалар үчүн салыктын көлөмүн азайтуу боюнча токтомдун долбоорун 24 мартта коомдук талкууга койду. Ага ылайык бааларга төмөнкүдөй өзгөртүү сунушталды. Кумарканадагы бир оюн столу үчүн мурун 1 миллион сом, азыр 450 000 сом. Мурун 1 миллион 250 000 сом, 2024 жылдан баштап 600 000 сом. Оюн автоматтары жана компьютердик симулятор залдарында бир оюн автоматы үчүн мурун 10 000 сом, азыр 75 000 сом. Мурун 100 000 сом, 2024 жылдан тарта 15 000 сом. Мунун себебин инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү максатында киргизилип жаткандыгы менен түшүндүрдү. Жаңы башталышында инвесторларды тартып келүү максатында салыкты азайтуу каралууда. Мындай өзгөрүү инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү максатында жүрүп жатат. Ошондой эле өлкөдөгү жана дүйнөдөгү экономикалык кырдаалды эске алуу менен бүгүнкү күндүн талаптарына жооп берген салыктык өлчөм иштелип чыккан. Кумарканалардын салыгын азайтуу тууралуу Бишкектин тургундары өздөрүнүн пикирин билдиришип, алардын көпчүлүгү бул кадамга каршы экенин белгилешти. Казинону өзү салык боюнча киргизип атпады беле, мамлекетке пайда келтирилет. Ошонун түшкөн салык мамлекеттин экономикасын көтөрөт, чет өлкөлүк жарандар гана кирет деген позиция менен киргенде. Бул эми салыкты төмөндөткөнгө мен каршымын. Азырынча убактылуу түшүрүп, баягы тигилер өнүгүп, бир аз күчүнө киргиче көбүнчө бир жыл, 1,5 жыл казино өнүкпөйт эле. Эл көнүп, өзлөрүнүн клиенттери болуп, иши жүрүп, аны ошондон кийин бирок азыр көрсөтүш керек да, мынчадан кийин башталат деп. Экономика боюнча эксперт Азамат Аттокуров салыктын азайтылышына каршы. Анткени алардын тапкан пайдасы ансыз деле аз эмес. Казинолор кеминде 25%дан таза пайда алышат да. Анан кийин жанакындай фиксированный мурун деле ушундай болчу. Бир столдон 500 000 ушундай неме алчу да, тиги налог. Азыр эми азайтышат. Опять же, белгилүү бир адамдардын кызыкчылыгына кылтат го дейм да. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков кумаркана ачууда өкмөттүн демилгесин колдогон, бирок азыркы сунушун жактырбай турганын билдирди. Казинолорго салыктарды азайтуу демилгесин мен туура эмес деп эсептейм.
Андан тышкары карапайым элдерге ККМ коюп, ИТТНди киргизип, базарда отурган, камокто отурган, көчөдө базарда жүргөндөрдүн баардыгынан салыктарды көбөйтүп, салыктарды чогултуу механизмдерин киргизип, элдерди кыйнап жаткан кезде казинолорго салыкты азайтуу демилгеси менин оюмча коомчулукка дагы жакпайт. Ал эми финансылык рынокты көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы учурда казиного лицензия бериле элек, букмекердик конторада гана бар экендигин билдирди.